Siz de işten girasınız. Sadırken. Ben oylayman bugün Kırgızstanda, Kırgız memleketinde çınıgı demokratiyalı, çınıgı mıyzamdуу өлkө экендигибизди бүгүн биз тастыктап отурабыз. Бүгүн биздин соттор көз карандысыз болуп, эч кандай бир бийликтин же башка бир нерселердин кысымына карабастан мыйзамдын гана чегинде мыйзамдын гана чегинде чечим чыгарган үчүн биз ыраазыбыз. Эртеге туруп бүрсүгүнү биз чоң пресс конференция беребиз. Мына ошондо бардык нерсени айтабыз. Азыр биз бардыгына ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Бастан булар мыйзамдуу чечим кабыл алды. Булар өзүлөрү көрдү, биздин таза ак экенибизди көрүп, ошо туура мыйзамдуу чечим чыгарышты да. Ошон үчүн буларга рахматыбызды гана айтышыбыз керек. Анан бүтүндөй Кыргызстандын судьялары ушул судьялардан пример алыш керек да. Ушул судьялардан үлгү алып, анан дайыма мыйзамдуу чечимди чыгарса, бир жолу мыйзамдуу чыгарса агыйды укпай, экинчи жолу мыйзамдуу чечим чыгарса, үчүнчү жолу агый өзү заказ бергенден дагы уже тартынып калат, уялып калат да. Ошон үчүн бардык сотторго айтарым, дайыма мыйзамдуу чечим чыгара берсе, эч убакта карабайт да, эч убакта ойлонбойт дагы булар. Дайыма мыйзамдуу чечим чыгарып жүрсүн. Бардык акталды бир гана Исаевка 241 статья боюнча куралдарды мыйзамсыз кармоо деген статья менен 200 айып салынды. Калгандары бардыгы толугу менен акталды. 297 статья боюнча кыскартылды. Себеби ал боюнча депутаттардын уруксат алыш керек экен, анда уруксат алынган жок. 295 статья толугу менен далилденген жок. Ошондуктан булардын айыбында кылмыш курамы жок болгондуктан аны толук аныкталды. Бүгүнкү сот Кыргызстанда мыйзамды күчү иштей турганын көрсөттү. Буларга биз чоң рахматыбызды айтабыз.